Şeyh İmam Abu Nasr Samarqandi айтат, Хасан эль-Башир рахматуллах алей өтө жаштыгында сымбаттуу, келбеттүү, красавчик, азыркы тил менен красавчик бала болгон. Басра көчөлөрүнөн жүрүп бара жаткан учурда бир татынакай кийинген, кооз кийинген бир аялга көзү түшөт. Ал аялдын артынан келип жатты. Ал аял артын карап, сен уялбайсыңбы деди. Кимден уялам деди. Сени мени жараткан, барды жокту билүүчү көрүүчү Аллахтан уялбайсыңбы деди. Басри кичине коркуп кетти, бирок шайтан азгырып анын артынан келип жатты. Аял дагы жүрүп, кичине жүрүп, бир жерге келип токтоду да, сен эмне үчүн менин артынан келе жатасың деди. Эмне үчүн менин артынан келип эртип келе жатасың деди. Басри карап туруп, сенин көздөрүң менен азгырды. О, көздөрүң мени азгырды, ошон үчүн артынан келе жатамын деди. Анда токтоп туруп, кичине күтө тургун, азыр максатымды ишке ашырамын деди. Ошентип аял кирип кетти үйүнө. Басри ичинде ойлоду, бул азыр татынакай кийимдерин кийип, жакшы кийинип, таза кийимдерин кирип чыкса керек, чогуу айланабыз, башка кылабыз деп ойлоду Басри. Бирок ал аял өзү чыккан жок. Анын кызматкери чыкты да бир чыныны Басринин колуна берди. Бул не деди? Ачып караса, адамдын эки көзү. Эмне деген көз? Бул менин көзү. Эмне үчүн мага алып чыктың деди Басри. Бая кызматкер аял, бул менин кожоюнумдун көздөрү. Сизди ушул жерге чейин азгырып келген көздөр деди. Кожоюнум келип, ушундай эркектердин, ушундай татынакай эркектердин, Басринин азгырып келе турган көздөрдүн мага кереги жок деп көздөрүн оюп салды. Мына чынындагы көздөр деди. Басри титиреп, денелери титиреп, дүңкүрөп, коркуп, үйүнө келип уктай албай койду. Түнү менен тооба кылып, намаз окуп, Кудайга истигфар айтып чыкты. Таңга чукул кечирим сурайын, алдынан өтөйүн ал аялдын деп үйүнө келет. Келсе элдер чогулуп калган. Демек бир нерсе болгон. Бирөөдөн сураса, не болду? Эмне элдер чогулуп калган десе, бул аялдын өткөнүнүн кабарын берет. Көрсө аял өтүп калган. Каза болуптур. Басри өтө кайгырып, кайынкынын үстүнө кайгы кошулуп, үйүнө кайтып келип, эч уктай албай койду. Күнү күнү ыйлап, 3-күн болгон түнү кичине уктап, түшүндө баягы аялды көрөт. Аял бейиште жыргап жүрүптүр. Аялга келип, андан кечирим сурады. Аял кечирди. Ооба, сенин аркылуу мен бүгүн ушундай жетишкендиктерге жетиштим деди. Мага насаат айтыңыз деди Басри. Сага насаатым эч качан тилиңди зикирден бош калтырба деди. Ар дайым күнүңө тобо кыл деди. Жаштык плюс боштук барабар күнөөнүн башталышы, жаштык кезиңде бош болбогун деди. Зикир менен бол. Басри ошол бул жолго кайтпастан тобо кылып, Кудайдан кечирим сурап, Аллахтын эң улуу даражалуу олия адамдарынан болду.